Ассаламу алейкум, туғандар қандайсыздар, Талас облысының тұрғындары. Біз азыр Таласқа келдік. Таласта ошол эко панелден салынған үйлерді көрсөтөйүн деп келдик сіздерге. Эко панелдің фирмасының өкілін аты жөнүңүздү айтып туруп, бул жакка тааныштырып, анан нет коңуз. Ассаламу алейкум. Жалпы кыргыз эли кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Мен болсо эко панел фирмасынын жетекчиси болом. Атым Шамбет Алиев Артык. Ушул тамдарды куруп атабыз азыр кыргыз элине. Таластан ошо даяр болуп чыгат. Ушундай эко панел болуп. Таластан даярдалат экен да? Таластын өзүнөн даярдалат, өзүбүздүн баягы өзүбүздүн эле материал, өзүбүздүн таластын ичинен чыгып аткан эле материалдар, бүттүгө камышы, тереги баары. Негизи бул эко панелди бул акебиз канча жылдан бери салып атасыздар сиздер? 20 жыл болуп калды. 20 жыл болуп калды. Былтыр Айтматов районунан 2 там тартканбыз, 1 жыл мурун. Ошондо да орозо болчу. Быйыл да орозодо буюрса чагылдырайын деп келдик Таласка. Бул кайсы айыл азыр келгенибиз? Бул эме Акжар. Акжар айылы да? Акжар айылы. Эме негизи бул айылда там көп эле. Акжар, Ташарык, Орто Арыктарда там көп эле. Анан болгону баягы чагылдыра турган бир тамыбыз бир экөө үчөөнү эметебиз го. Пока ошо шуу албаган, ушул көрсөтөйүн деп атайын да? Атайын ошо. Бүтпөгөн тамдар да, атайын. Бирок карасак мындай сонун бул салынган там экен, чоң там экен, шифр менен жаап коюптур үстүн. Анан буюрса былтыр ошол катталуучуларым 75 миң ушундай болчу. Анан быйыл да көбөйүп калды, 115 миңге жеттик. Жаңы көрүүчүлөр үчүн ошол жаңы чыгарылыш кылайын деп келдик буюрса. Анықтан шашпай отуруп, да катталып, лайктан бозоп отуруңуздар. Бул тамдын өзүнүн размери 13-12 ушундай. 13-12 там, Там өзү ушундай чоң там да. Ушу тамды канча убакытта бүтүрдүңүздөр? Бул там өзү жазалышы тияктан биздин өзүбүздүн ишканадан даяр болгону бир 3 күндө даяр болду. Бияка келип установка кылгону 1 күндө установка болду. Бул дуалын 3 күндө даярдайсыздар, 3 күндө даяр болот тияктан. Анан бияка келип установка болгондо 1 күндө. Фундаменттин үстүнө орнотуп бергенбиз. 1 күндө бүттү да. Анан бул эмне көптөр билбейт да, ошону да айтып койсоңуз бул жактан. Баягы ошо былтырда тартылды эле, бир сире баягы эме берди элек информация. Былтыркыдай эле баягы бекиген жерлери ушундай бол, бекийт зым менен, асты болсо, мына астыңкы жыгач болсо фундаментке бекийт. Анан шиттер ошо кошулган жердин баарына зым менен бекийт, кайра үстүнөн тигиндей маурлаттар кетет тигиндей. Маурлаттар ошо бири-бирин жана кошулган жерлерин баарын бастырып урмай. Ошо менен бул там жана коробкадай эле болуп калат да. Бул эко панель деген не кимде көптөр билбесе керек, ошо жана түшүндүрүп коңуз. Эко панель деген бул жана экологически чисто деген ошол эме болот да, баягы жыгач, анан кийин камыш, анан кара шабак, ошонусунан эко панель деген ошол да. Анан бул немеси кандай болот, ташинасы? Стандарт или заказга жараша? Жок, заказга жараша эмес. Ошо бир эле эме, муну 12 да. Ногу эки жагында дранкасы кошулганда 12. Анткени себеби будан эми калыңыраак кыла турган болсок, муну көтөрүш деле кыйын болуп калат. Көтөрүп коюш кыйын болуп калат, анын үчүн грамм менен кылыш керек болуп калат да. Анан бул баягы өзүнүн эмесине жараша ошо. Бунун бийиктиги канча болду? Бийиктиги 2,75. 2,75 болду, таза. Таза 2,75. Эми ичин кирип кырдырып көрөйүк. Кандай мына ошол биякта болсо, мына тамдын ичи бул. Бияк жагы топка болот. Биягы санузел. Бөлүп койгон экенсиздер, Бияктары ошо бүт ушул мунун өзү менен бөлүнөт. Айткандай эле муну жерде баягы астыңкы маурлат бул эмеге жанагы фундаментке эме менен бекийт. Анкерный болттор менен перфораты менен тешип, анкерный болттор менен бекитип, кругой там бүт полный, биринчи ушунусу полный бекип чыгат фундаментке, комнаталар бөлүнүп. Аралыктары канча болот немелер, анкерлердин? Анкерлердин аралыктары 70-80 см сайын эле болуп кетет. Бирок эменин жана жыгачтын өзүнүн бай кыйшыктары болуп калат да. Ошолорду баягы түстөп эметкенге ошо жакшы кармайт экен анда буюрса, жакшы кармайт экен анда. Бекем. Анан негизинен кошулган жерлер кагылбайт, неме боюнча? Бул кошулган жерлери неме боюнча кагылбайт. Бул байлаш керек, 3 жеринен байлаш керек. Анан асты тигиге бекийт, үстүнөн тигиндей кетет дагы, ал үстү дагы баягы
мына эки кошулган жерлерин бастырып туруп анан кагып атпайлыбы? Ошо менен бул там кыймылдайт да, жылбайт. Эч кандай эме бербейт. 20 жылдан эмес болуп атса, канча деген там салдыңыздар. Эми Кудайга шүгүр эле азырчы. Клиенттер былтыр эле почти бир 40тан ашык там кетти. Эми жылына ошондойдон кетип атат эми бага. Мынакей баягы 3 спальня катар менен. Катар менен бөлүнгөн. Катар менен бөлүк 3 спальня. Үчөө бирдей размерде. Бул жагы Баягы зал. болсо зал. Зал деле чоң аябай. Залдын размери где-то бир мындай алганда бир 7ге 4 болуп калат да. Бул ито чоң көрүнгөн немесичи, бул анткени дуал эмес да. Ооба. Канча мест алып коймогон. Канча местанда бул эме жукаракта. Эконом. Анан биягы болсо кухня мына. Кухнясы деле кенен. Кухнясы кенен экен. Ооба. Бул эми буга лай шок кетет, э? Буга ылай шуак. Кадимкидей эле ичине тышынан ылай кетет. Анан ылай шуактан кийин эле азыр көптөр эми ар кандай нерсе менен обшивка кылып атпайбы? Материал көп да азыр. Кете берет да. Каалагандай обшивка кылып кете берет. Сыртын деле ошондой эле, сыртын деле кээ бирлер кирпич обшивка кылып атат, кээ бирлер жанагы термопанель деп жана кирпичке окшогон жука эмелер чыгып болбойбу? Ошондой менен кылып атат. Кээ бирлер болсо сложный берип эле текстура чачып коюп атат. Эгер кардардын өзүнөн сурайсыз да келгендечи, эмне менен обшивка кыласың деп сыртынчы. Эгер кирпич менен дей турган болсо, анда где-то 18-20га чейин калтырып беребиз. Калтырып бересиз. Жээгин. Эгер беркинде термопанель мындай эле шоп коем дей турган болсо, анда 10дон 12ге чейин болот. Ошондой да. Жакшы. Анан мына үстүн жакшы кылып жаап коюптур, шифер менен буюрса балталарын тиштеп. Атына потолочный рейкасын уруп атыптыр. Былкылдай кармап калган экен да. Бул азыр аябай кармап тур да. Бул там бекем эле болуп тур. Шамалга да эч кандай немеси жок. Мындай деле көрсөң азыр бекем эле муну карабайсың. Эметпейт. Ылай бул негизи жана көптөр эметет. Анан бул кара шок бергенде жакшы да. Ичинен сыртынан кара шок бергенде бул кара шок өзүнүн баягы тамды да бекемдигин кармайт да. И жылуулукту да кармайт. Анан жылуулук жагын айткоңуз көбүнчө. Жылуулук жагы бул эми жылуулук жагына 100% гарантия. Гарантия зор. Анан өрт коопсуздук жагын айткоңуз. Өрт коопсуздугу болсо эми бул кара шоктон эле коюшуп атат проводдордучу. Кара шоктон эле коюп атыр. Анан болгону азыр эми жана гофрага деген бар. Ошондойлор кийгизип электричествосун эми жакшы кылып койсо бул защитный нерселер көп да. Защитный немелер көп да. Өрттөнсө мындай эле тамдылар өрттөнөт. Мындай өрттөн Кудай сактасын, өрттөнгөндө көп эле болот да. Жакшы, анда 3-4 күн бир базарга жетпеген бүтөт экен. Стена ошондой деле бүтүп калат. Бир 4 күндө мындай тамдар бир 4 күндө бүтүп калып атат. Жакшы экен. Буюрса. Быйыл кышта эле иштедик. Азыр эми мына кардарларыбыз азыр бүт Кыргызстан боюнча полный бүт эле жака кетип атыр да. Жакында мына Ноукенге барып коюп келдик, Кеминге барып коюп келдик. Жумгалга коюп келдик. Ошол жактын бүт эле Кыргызстан кагына болсун барып коюп атабыз. Заказдар болуп атат, да? Заказдар болуп атат. Жакшы. Видеодон кийин дагы болуп буюрса. Канча там салдыңыздар былтырдан бери дагы? Быйыл дата бир 50ге жакындап калды го дейм. 48 там кетти го. Жастан күзгө чейин. Баягы биз орозодо эме кылбадык беле? Былтыр орозодо. Кимдин тарттык эле? Жалаң мык кагат экенсиздер, да? Жалаң мык. Анан булар теректер жыгачтыр. Терек, жалаң эле терек. Теректен эле. Анан эми карагайдан баягы кылайын десең азыр карагай кымбат болуп атпайбы? Ага эми көпчүлүктүн баягы эмес. Ичи бар тартылып кандай анан буюрса? Жагып атабы? Жакшы, буюрса. Бул ошол Нурлан деген эместики. Эми дранкаларын кагып неме кылып аткан экен, буюрса. Жакшы. Бул эми немелер кандай болот? Чыгымдары деги. Мунун эми чыгымдары баягы уламдан улам туруктуу болбой атпайбы? Былтыркыга караганда быйыл кичине өйдөрөөк. Өйдөрөөк бир аз. Анткени бул материал кымбатыраак болуп атат. Быйыл көп нерсе кымбаттап кетти. Былтыр бир 850дөн болду, адайын 880ден болду. Анан азыр эсептедиңер ошондо? Квадрат метри. Бул эме тамдын өзүнүн квадрат метри. Быйыл 920дан болуп атат. Квадрат метри? Квадрат метри. Ошонун өзүндө деле баягы арзан. Эми мынау тамды примерно мындай эле эсептегенде мынау там бир
220-нын тегерегине туруп калат да. Жана кирпич немелерге караганда арзан да? Бул аябай арзан кирпичке караганда. Итап бат бүтөт. Анткени көрүп баягы кирпич менен эзептеп эметип келгендерде аябай арзан экен деп келишип атат. Ооба. Анан жылуулук жагы да жакшы. Жылуулук жагы дагы, жылуулук жагына эми мен айтып атам го 100%. Анткени биздики уже 20 жылдан бери канча деген киши жашап атат азыр. Көп кишилер жашап атат. Ушундай тамдачы. Бүт эле эмелерге, кардарларга баягы мурунку салган эмелерге жолугуп калам. Баары айтат, аябай сонун, тамың, жылуу. Ушунда мынча тонна көмүр менен чыгып атат. Бир ашып кетсе 2 тонна ушундай менен чыгып атам деп муну чоң тамдарчы. Мындай тамдарга парбой кылса да болот, кылбай койсо да болот экен, э? Кылса да болот, кылбай кой. Бирок биздин ошо таласта анча-мынча салган тамдарыбыздын кээ бирлери парбой жок эле отурат. Ошо жагында байкагам да. Парбой жок эле, мындай эле жылыткыч сайып коюлуп отургандар көп. Жылуулукту кармап турат. Жылуулукту кармайт. Буйрса. 2 кабат там салсаңыздар кандай? Ошо жагында. 2 этажбы? 2 этаж тамдарды эле көп салып атабыз. Анткени мына Бишкек жакка көп тургузуп атабыз да тамдардычы. Анан Бишкек жакта бүт эле 2 этаж салат. Анткени мындай эме участок тарыраак да. Анан көп эле мындайын кеңейткенче мындайын кеңейтебиз деп эле 2 этаж салышат да. Асты да үстү да ошондой болот. Асты да үстү да. Жакында эле Бишкекке коюп келдик. Ноукенге коюп келдик 2 этаж тамдан. 2 тең 2 этаж тамдар. Анан жанагындай обычный эле сокмо менен же кирпич менен турган тамдын үстүнө эле кылып койсо болот экен. Анын үстүнө эле болот. Кошуп койсо болот экен. Ооба. Баягы эч кандай ишил баягы кардар кандай деп айтып келсе, ошондой кылып бере беребиз. Участогу тар болуп, үйүнө батпай аткан болсо, ушундай кылып кошуп жиберсе болот экен. Ооба, кошуп жиберсе болот. Ооба. Ал эч кандай эмес. Варианттар бар экен да. Варианттар көп эле. Ишил кардар кандай кылып айтса, ошондой кылып баягы өз немебиз менен кылып бере беребиз да. Камыш жөнүндө жана тышкан киреби деп сурап калгандар болсо. Бул камыш жагына мындай, бул камыш эме да, чисто экологический эме да бул. Анан кийин камыш деген бул ошо буга тышкан кирбейт. Тышкан жолбойт. Буга 100% гарантия камышка деги эле тышкан жолбойт. Анткени бунун өзү катуу, анан кийин бул кадимкидей эле тилет да, кесет. Демек, тышкандарга болбойт экен, кире албайт экен бул жактарга. Тышкан кире албайт буга. Тышкан жолбойт. Эмне үчүн мык менен кошпойт, ушуну зым менен. Бул эме жанагы зым менен бекигени, бул жанагы эме да. Жана сейсмоустойчивый деп эметип атпайлыбы? Бул жанагы кыймыл болгондо баягы мынтип тешип туруп, анан кийин болт менен бекитип койгондо, мисалы үчүн мына экөө бекитип жарып кетиши мүмкүн, бул мертвый болуп калат дагы, баягы кыймыл болсо мынтип сындырып жибериши мүмкүн да. Анан баягы зым менен бекиткени бул баягы мынтип жылышып тура берет да, кыймылдап. Бираз. Анан кийин жер титирөөлөргө да жакшы. Баягы сейсмоустойчивый деген ушул да. Жанагы эмеде чоң эмелерде деле жана курулуштарда деле куруп атканда жана арматуралардын баарын зым менен толгоп атпайбы? Ооба. Эме вартет койбойчу. Ошол сыяктуу бул деле ошондой эле да. Баягы мертвый кылбайт да. Түшүнүктүү. Бул эшик айнектер кандай, глухой эсептелинеби же бул глухой эле эсептелинет. Анткени мунун айнектерин баарын алып таштай турган болсок, анда бизге эме чыкпай калат да. Мунун жумушу да көп анткени, мына каркас жасаш керек. Мунун эмеси да бар, баягы өзүнүн каркасын жасаш керек, тегерете мындай эме уруш керек. Буга тиги мына глухойго караганда буга кичине мыгык көбүрөөк кетет да. Анткени муну тегерете турасың, кийин тигиндейинен урасың ушундай. Жумушу көп бунун. Анан бир жагы жакшы экен, негизи перемишке коюп отурбайт, мындай даяр экен. Сразу эле айнекти алып келип эле, кандай размерде коюлса, ошондой размерде айнекти алып келип эле салып экен буйрса. Анан Нурлан аке, ушул эко панелди сизге ким сунуштады или көрүп жүрсүңүз беле? Бул тамды Финскийде жашагандардан угуп эметип аттык. Жылуу болот. Кыш кыздын жылуу, жайкысын салкын болот деп жасап койгон. Ошол эметип ушундай кылып жасаттым. Жакты мага өзүмө. Чөнтөккө кандай экен анан? Чөнтөк аябай эле эконом экен. Эконом, буйрса. Сокмон менен урдурсаң эле азыр мындай эле акызы 220-230 миң болот атпай? Болуп калып атат ооба. Бул келип турушу менен ошо 230га жеткен жок да. Сокмон метр азыр 2,5 миңден болуп калбады мындай эле метр жеткенчи. Анан бул ошо жылуулук жагы да аябай жакшы болот дешип атат Финскийде жашагандар. Бекем дагы экен, мына көрүп аткандай бекем экен. 1 тоннага көмүр менен эле чыгып кетесиң деп атат го ыштан. 1 тонна.
эконом деп айтышат. Ана сунуштайт экенсиз баарын эле. Баарын эле сунуштайм, жакшы. Жылуу болот, бекем болот дейт. Бекемдиги да жакшы дейт го, жер титирөө эмелерге. Кудай сактасын эми. Былтырда ошол Айтматов районунан ушу Нурлан деген бир байкенттен тартып келгенбиз. Аны быйыл ошо Нурлан деген сизкене келип атабыз. Ошол Нурландардан баштап атабыз бу жерде. Жакшы анда. Жакшы үйлөрдөн болсун, бу жерде бүтүрүп алса, жакшылыктар гана болсун бул үйдө. Кудай буйрса быйыл кулай шубактарын эмелерин бүтүрүүгө аракет кылабыз. Размери кандай эле там? Там размери 12-13. 12-13. Анан сиздин чөнтөгүңүздөн эмне чыкты? Материал алып келдиңизби же баары өзүлөрүнөн бекен? Ал жагы кандай экен? Чыгып койуп бекенсиз? Эң кыскасы тыйынын эле бердим. Баары өзүнөн жасап келишти да. Жыгачтары, мыктары, бүт өстөрүнүн камыштары жасап келишти. Но стена бүткөнчө бүт өстөрү бүтүп экен да. Стена бүткөнчө. Анан кийин келгенде эле могу зым менен астына бир аз эмесин алып бердим. Болду ошол эле экен. Калган бүт өстөрүнөн экен. Ошонун ичинде болот экен, ары өчүрүп койт экен. Ошол жагы да жакшы экен да. Көп чыгым болбойт экен. Бир күндө эле тургузуп кетти алып келип. Ошол дагы да аябай жакшы экен. Берки тамдар чылап күндө жүрө бербей айлап. Олар өлчөп кетет келип. Анан ошону жасап. Келип өлчөп айтканыңдай кылып өлчөп келип, жасап келип тургузуп кетишти бир күндө эле кайра бүткөндөн. Туура өлчөп кеткен размер туура келди бардыгы. Туура келди. Жакшы экен да.
Буюрса мынакей 2 тамды, 3 тамды дрон менен көрсөтүп бердик. Бул 3-чү там туугандар. Анан бул өзгөчөлүгү мына 2 кабат экен. Сокмонун үстүнө тургузулган экен, Ушул жөнүндө бир айтып кетсеңиз. Бул там асты сокмо, тигинде сейсмопоисттар берилген. Анан анын үстүнө заказ берген да. Ушундай варианттар болот экен. Ушундай вариантта кылдым. Анан ошонун үстүнө коюп бергенбиз да. Мынакей. Алдагы биринчиси многу жанагы көп эле эмени сурайт да, ошо патологу кандай болот депчи. Ооба. Бул маселен бул жерде эме патологу алдагы жерде кетип атпайбы? Двойной болуп. Бирөө эменики болуп калат, тиги балканыкы астыңкы этажда эмени патологду кармайт. Бирөө полдук. Бирөө үстүнкү этажда полду кармайт. Ошондо бири-бирине баягы үстүндө полду төбөлөгөндө тигинси эмеге мешайт этпейт да, патологко. Анан сайын экөө бири-бирине жардам берет. Бири-бирине жардам берет. Анан ошо экинчи этажга коюлган. Мына азыр үстү жабылып атат. Бул деле ошондой эле убакта бүттү да. Бир күндө коюп кеттик. Бул негизи тиги жанагы чоң тамдарга караганда бул батыраак бүттү. 2,5 күндө бүткөн да. Ушул эле ушундай эле эмени 2 этаж кылсак деле болот. Ушундай эле. Ушундай өз менен. Астын ушунун өзү менен эле. Астында эле ушундай жыгач кылып, үстүндө эле жыгач кылып. Эгер эметсе жана сүрөттөрдө деле бар. Бул жана биз айткандай ойлонуп кетип анан үстүнө кошуп жиберди да, ошондой. Муну баягы легкий конструкция деп эметти да. Баягы кайра эми кирпич менен көтөрүп отурбай, муну канча убара тетекке кирпич көтөрүп эметип отурбай, анан муну менен эле вот эле коюлуп калды да. Өтө жакшы вариант экен буюрса. Бул негизи бат бүттү да. Азыр кожоюндан маалымат алайын десек, кожоюн жок экен. Кожоюн өзү жок. Азыр эми кийинки кандай иштерин, кеңсеңиздерге барабызбы? Биз азыр тиерге жумуш чакып баралы, бир сер ошол жерден эме дагы бир эме берип коелу. Толук көрсөтүп берейик, кандай жазылат, жүрүңүздөр. Мына буюрса кеңсеге келип калдык, Кудай буюрса, ишкана ушул жер. Ишкана ушул жер экен. Азыр иш жүрүп аткан кез экен, тынбай. Иш жүрүп аткан кези. Азыр эмеге иш бара берейик, азыр Кудай буюрса, муну даярдалып аткан эме Нарынга Жумгал районуна эмеге даярдалып атат. Заказ даярдалып атат. Азыр неме да? Бул гостиница. Ошол эмедеги Жумгалдагы жана Кызарт деген жерге чоң гостиница берген заказ. Ошол даярдалып атат азыр. Өтө кандай сыймы кыят таластан ошол Кыргызстан боюнча заказ берип атат, Кудай буюрса, жакшы. Ушул жерге келип. Бул көрүп тургандай бул жазалып калыптыр. Канча болду турганда? Бул даяр болуп. Бул эме ошо бирөө даярдаткан. Алып кетелик. Алып кетелик. Көптөн бери туруп калды бул. Көптөн бери кыш менен турду. Кыш менен турду. Эчтеке болбоптур, Эчтеке болгон жок. Кыш менен туруп калды. Бага күзүндө эле жазат деле ошо менен калып. Күзүндө жазалган болгон. Ана бул жакта силер теректерди силер сатып аласыздар аны. Теректер ушундай эле баары жыйналып ушинтип даярдап коебуз. Теректерди. Анан кийин улам чекесинен жасап жана материал өзүбүздөн деген ушул да. Материал полный өзүбүздөн. Ана теректердин баары ноуту жыйналып туруп берде. Анын ар жагында да жатат. Азыр берден баягы жерден тилип алып, анан мынакка барып, бияктан жазышат. Берден тилет экен. Берден тилет. Ар жагынан дранкасы чыгат. Бул жак. Анан ушу биздин таластын тереги сапаттуу дейт го. Мына аябай жакшы мырза теректер бүт. Жакшы теректер. Бул теректерде бөлүнүп турат. Анан мына азыр тилип келип, анан муну жерге жазаш керек болуп атат. Ушул жерде бак планировка кылдырып, баарын тегистетип койгонбуз. Ушул жерге жазалат. Да буюрса. Азыр материалдарын жыйнашып атат. Жакшы экен буюрса. Ошол кышында эле жасай бересиздер же ушуну күн быйыл кыштай токтогон жок. Жанагы тартып келдик го тамдарын. Ошолор бүт кышында турган. Эмеге Ноукенге бир там коюп келдик январда. Кеминге барып коюп келдик бир объектти. Бишкекке коюп келдик 2 жерге. Буларды неме атайын немеңиздер барбы? Чоң машинаңыздар барбы? Бул эме тиги бияктан доставка погрузканы хозяиндер өздөрү алып кетип атат. Өздөрү машинасы менен келиш керек. Өздөрү машинасы менен келип алып кетет. Ошол анан эгер машина таап бер дейт турган болсо, бияктан караштырып таап беребиз. Кардар өзү алып кетет. Доставка. Анткени себеби доставка погрузканы биз эмеге квадрат метрге кошконбуз. Былтырларчы бир кош көрөлү да деп кошсок туура эмес болуп калат экен. Багы
бир жер жакын болуп калат, бир жер алыс болуп калат. Мисалы үчүн ал квадратка кошуп койгондо баягы бир эле сумма чыгып калат да, мисалы үчүн 20 миң же 30 миң чыгып кетет да. Баягы квадратка кошкон. Мисалы үчүн квадратты бир азыр 920 боло турган болсо, доставка погрузкасы менен 1000 сом деп кое турган болсоң, ал нар жакта 80 сомуң деле бир жагы 20-30 миң чыгып кетет. Ар бир жерден алыс болуп калат. Анан мисалы үчүн таластын тегерегине ушул жакынкы айылдарга бара турган болсо 20 миңге эч ким түшүртпөйт да. Анысы бар. Анан анда алыс жактар болуп калат, ал биздин чөнтөккө туура келбей калат экен. Анан кайра тиги хозяиндардын өзүнө эле койгонбуз. Эме кылайлы деп тиги. Анан эң негизги жакшы экен, кожоюндун эч башы оорубайт экен. Ооба. Эчтеке алып бербейт, мыг алып берет силерге. Барганда ошо мыг алып берет, бир аз зым алып берет, анан жана фундаменттин үстүнө толюн алып берет, болду. Болду, калган өзүңүздөр. Анан жанагы анкерный болт же болбосо арматура дайындап берет. Болду, ошолорду ал ашып кетсенди баарын чогулта келгенде мыктаса бир 5000 сом чыгат. Ооба. Бир күндө эле бүтүрүп бересиз. Анан калганы баягы ушул жерден даярдалат. Айырга барып алып биз баягы абетин бер, анан муну алып келип бер, тигин алып келип бер деп ызы-чуу кылбайбыз. Тамактан да кыйналбайт. Бир күндө барабыз. Жана бир этаждамдар, жаналар айтып атпайбы, бир эле күндө бүткөн баарыбыз. Ошо бир эле күндө бүтөт негизи бир этаждамдар. Бир күндө установкасын кылып беребиз. Түшкүсүн бир маал тамак кылып берип койсо болду бир күндө. Анан бүтөт. Көп жагынан чыгым болбойт экен, анан жакшы экен. Баягы барып алып айрда 10-15 күн деп жатпайбыз. Койсоп бер анан эт асып бер деп. Ошол жагы. Ошол туугандар, ана буйруса чагылдырып бердик силерге бүгүн. Чоң рахмат силерге. Силердин телефон номериңиздерди экранга калтырып койдум. Ошого байланышып заказ берсеңиздер болот. Жайы кышы мындай тамды токтотпой салып берет силерге. 20 жылдан бери салып атат. Уже азыр кардарлар бүт жашап атат. Мен азыр жашап аткан тамдардын баарын көргөзүп бере алам. Бүт кардар менен сүйлөштүрүп да бере алам. Эч бир эмеден кардардан жалап боло элек. Ишиңиздерге ийгилик анда. Чоң рахмат. Алла разы болсун силерге да. Силердин да ишиңерге ийгилик. Рахмат. Буйруса, дагы кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө, баарыңыздар аман эсен болуңуздар.